Соңку жылдары өлкөнү санариптештирүү мамлекеттин негизги багыттарынын бири. Быйылкы жыл президент жарыялаган аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылынын алкагында өтүп жатат. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү электрондоштуруу чоң шаарларда гана жүргүзүлбөстөн, региондордо да жеткирүү талаптары коюлган. Айылдарга интернетке туташтыруу өтө оор болгону менен болгон күч-аракеттер жумшалууда. Учурда район борборлоруна чейин оптикалык кабелдер кирген. Быйыл ар бир айылга чейин киргизүү иштери башталган. Бир эле Жалал Абад облусунун Токтогул районунун мисалында алсак болот. Учурда бул район 100% жогорку ылдамдыктагы интернет менен камсыз болгон. Аймактардын санариптик мүмкүнчүлүгү жакшы дешет адистер. Биздин жалпы аймак боюнча бүгүнкү күндө 423 километр аралыктагы оптоволокондук кабелди тартып өттүк. Мунун ичинде 39 школ интернетизация менен камсыз болду. 8 айыл өкмөтү, 16 ГСВ жалпы аймактарда. Бүгүнкү күндө бардык айылдын кайсы булуң бурчунда болбосун, ошол жерде биздин жогорку ылдамдыктагы интернет пайдаланууга берилип иштеп атат. Замандан артта калбай региондогу мектептер, бала бакча, айыл өкмөттөрүнүн имараттары интернет менен туташып, видео көзөмөл орнотулууда. Ар бир айыл аймактарда бирдиктүү терезе ачыла баштады. Бирдиктүү терезе ачтык. Сентябрь айында биз жанагы Нокен районуна 70 чакырым алыстыкта жайгашкандыгы үчүн ушу бирдиктүү терезени сентябрь айында ачып, биз азыр биздин айылдын тургундарына бир топ жеңилдиктер болуп калды. Себеби жарандарыбыз мындан кийин районго каттабайт, бул жерде документтердин баары ушул жерде бүтөт. Элет жеринде калкты тейлөөдө ыңгайлуу заманбап шарттар түзүлүп, кадыресе көрүнүшкө айланып баштаптыр. Өмүр бою эле ушундай система болгондой, айыл жашоочулар жаңы нерселерге бат көнүп жатышат. Мурда ар кайсы чиновниктин эшигин каккылап, кезек күтүп, азап чеккендери өткөн заманда калганы сүйүндүрбөй койбойт. Бир жерден баарын тапшырышат, мына нар жакта көрүңүздөр терминал туруп атат. Ушул жерден сразу акчасын төлөп, бир жерден эле баарын кетип атат. Бул салык төлөөчүлөр менен салык кызматкерлердин ортосундагы коррупциялык бөгөт коюу. Талас облусундагы акимдер болсо алысты жакын кылган санарип заманынын жетишкендиктерин ишинде колдонуп, эл менен конференц байланышка чыгып турат. Азыркы учурда мына өзүңүздөр күбө болуп кеттиңиздер. 65 километр алыстыкта турган Куган айыл аймагынын башчысы менен түз конференциясы менен сүйлөшүп, анын акыбалдарын баарын тактап сурап алдык. Мурун ошол бир нерсени сураш үчүн ушул жакка чейин келип, анан кийин ошол маалыматтарды биз сурап алдык да. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө адам факттары жоюлат. Бул коррупциялык элементтерди жок кылат демек. 26 миң калкы бар Баткен облусунун Илейлек районунун Кулунда айыл аймагында санариптештирүү элге кыйла жеңилдиктерди алып келген. Электиктер айыл башчысын же жоопту катчыны кагаз кармап күтүп отурбай, иштерин бирдиктүү терезе аркылуу санарип системасынын жардамы менен эле бүтүрүп алышат. Бардык маалыматтарды базага топтоп, азыркы кезде бизде санариптештирүүгө кадам таштап, түндүк программасына кошулушка 90% даярдыгыбыз бар деп ишендирип кетем. Бизде үй чарба китепчеси ар бир кожолукка 6003 кожолуктун ар бирине таркатылып, алар өздөрүнүн мал мүлкүн бардыгын жазып, өздөрү келишип каттатып турат. Аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылында Каракол шаарында калкты тейлөө борборунда электрондук документ жүгүртүүдө ишке ашкан. Мурунку кезде катты жазып, кол коюп, баягы печаттарын коюп алып, почта кызматкерлери же спецсвязь менен жөнөтүлүп, ал 2-3 күндө жетпестен, азыр катты жазып бүткөндөн кийин кнопканы баскан түрдө уже 1 минуттун ичинде, например, Бишкек шаарына же министерстволорго же ошо обл администрациябы же айыл өкмөттөр ошонун баарынын алкагында ушундай иштерди алып барып атабыз да. Ал эми ушул жайда Талас облусундагы Кара Буура суу сактагычында быйыл биринчи жолу суунун деңгээлин, ылдамдыгын жана сарпталышын өлчөөчү приборлор коюлуп, автоматташтыруу иштери жүргүзүлгөн. Мы здесь устанавливаем датчики. Биз бул жерде суу сактагычтын, скважиналардын жана Сарымсак, Кировский суу каналдардын деңгээлин ченегич датчик коюп жатабыз.
Булар адамдык факторду жок кылып, механизмдерди ачып чапканды автоматтык түрдө жүргүзгөнгө жардам берет. Элеттик мектептерге жеткен санарипти айтсак, Ноокат району толук кандуу өтүүдө. Агартуу тармагын санариптештирүү билим берүүнүн сапатын жогорулатып, жаңы тепкичке көтөрүп жатат. Крупская атындагы мектеп аймактагы үлгү алчу заманбап мектептерден. 112 мектебибизге интернет туташылды. Мындайча айтканда толук интернет менен камсыз болду да. Эми бул жанагы айтып атамго баардык нарса жакшы технологиянын жетишкендерин алганга негиз болуп калды да. Андан тышкары билим сапатыбыз көтөрүлдү. Көзөмөлдүн күчтүүлүгүнөн, мугалимдердин жакшы сабак берип калгандыгынан, тартип киргенинен ушул болуп калды да. Ушул бизге эффект берди да, аябайчы. Ош облусундагы ооруканаларда санарипке өтүшкөн. Медициналык маалыматтар электрондук түрдө сакталып, дарыгерлердин жазма иштери азайып, тейлөөнүн сапаты кыйла жакшырууда. 2 саатта диагноз коюлуп, анализдер чыгып, бейтапты нары-бери жүгүртмөй жок. Ар бир врачтын ишинде планшети бар. Заманбап биздин өлкөбүздүн борборунда жасала турган айрым операциялар чет мамлекетте жасала тургандагы ыкмаларды колдонобуз. Райондон оор бейтап болуп калса, мурункудай баягы биздин скорый барып, ал жактан барып көрүп андай эмес. Биз телемедицина, телеконсультация дегенди киргиздик. Мына биздин областтагы 7 аймактык ооруканаларга коюлуп атат. Акыркы болуп 2 район калды. Ошол жака коюлуп бүтөт буюрса. Жөнөкөй справка, паспорт алуудан баштап билим алуу, ооруканалардагы тейлөөгө чейин санарипке өтүп, элдин жашоосу ыңгайлашса, айылда жашаган дыйкан өзүнүн өндүргөн продукциясын үйүндө жатып эле интернет аркылуу сата алса, ошондо гана аймактарды санариптештирүү өз максатына жеткен болот. Президент Сооронбай Жээнбеков октябрда Бишкек шаарында өткөн Борбордук Азиядагы санарип трансформациясы конференциясында жаңыланууну ыкчам кабыл алуу керектигин белгилеген. Biz dagı başka memleketlerin artta kalbay, zamanbap kovumdu kurup, globalдуу санарip ekonomikasında öz ödüğümüzü tavuğa umtulup жатабыз. Санариптештирүү боюнча өлкөбүздү биздин региондогу алдыңкы орунга алып чыгууну максат кылдык. Бирок бул максатка жетүүгө кедерги болуп жаткан бир катар көйгөйлөрдү кечиктирбей чечүү зарыл. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматта санарип технологиялары терең колдонулуп келген. Санарип инфраструктурасынын ачардыгы бизнестин сапаттуу продукция чыгарып, атааңдаштыкка жөндөмдүү болушуна тоскоолдуктарды жаратууда. Кеңири тилкелүү интернеттин жоктугунан айыл жергесине санарип технологиялары толук жете элек. Бул өлкөнүн өзгөчө региондордун өнүгүшүнө терс таасирин тийгизген фактор. Көйгөйлөрдү тездик менен чечүү үчүн 2019 жыл региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыялангандан кийин бул багытта комплекстүү иштер аткарылып жатат. Өлкөнү санариптештирүү боюнча алгачкы жыйынтыктар көрүнө баштады. Түндүк ведомстволор аралык электрондук системасы аркылуу мамлекеттик органдардын маалымат алмашуусу жолго коюлду. Айрым мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү кыргызстандыктар санарип форматында ала баштады. Коопсуз шаар долбоору Бишкекте эмес аймактарда да ишке кирүүдө. Өнүктүрүү фондунун дагы мына түштүк регионунда биз атайын өнүктүрүү фондунун эсебинен 95% мына өнүктүрүү фонд менен каржылап, Кочкор Ата шаарында коопсуз шаарды мына 90% бүтүрдүк бүгүнкү күндө. Мына жаңы жылга чейин буюрса муну да ачканы турабыз. Коопсуз шаар деп. Бардык шаардын ар бир көчөлөрүнө чейин биз видео байкоолорду коюп, бирок баягы Нокен районунун роудусуна баягы туташтырылган бардыгы, ошол жерден бардыгын көзөмөлдөп турганга чейин шарт түзүлгөн. Энергетика жана тоо-кен секторунда ачык айкындуулукту орнотуу үчүн санариптештирүү негизги курал болмокчу. Бирок буларга азырынча мамлекет толук кандуу жетише элек. Мамлекеттик каттоо кызматын санариптештирүү жүрүп жатат. Анын да темпи жетишсиз. Бүгүнкү күнү жүрүп жаткан сот системасын, прокуратура жана укук коргоо органдарын санариптештирүү процессин ылдамдатуу зарыл. Бул боюнча иштер мындан ары да улантылмакчы.